Öf tütün, öyde gözdey göç tütün. Öf tütün, öz şarımdan get tütün. Testten çıgat göp tütün, al emes meşten de çıgat gök tütün. Öf tütün, öyde gözdey get tütün dep bir mezgilde parlamentte Чыныбай Турсунбеков деген марқұм ақын депутат ағабыз айтып шықты эле. Бүгін урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте шүбөгени капка каталбаган сыяктуу эле, эл билгенди эч ким жашыра албаган сыяктуу эл билет көрсөтүүсүндө дагы бир көйгөйдүн тегерегинде кеп кылабыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Темабыз шаарыбызды каптаган түтүн. Шаар кантип дем алат, таштанды талаалары сыяктуу сөз биз сиздер менен бирге талкуулайбыз. Анда алгач сюжетке кезек берели. Союз мезгилинде андан кийин деле борборубуз жашыл шаар статусун карманып келген. Бирок бүгүнкү күндөгү экологиялык абал анчалык жакшы эместигин шаар үстүндөгү калкып турган бооз түтүндөн эле түшүнсөк болот. Шаарыбызды булганычка алып келген негизги факторлор: унаалардан чыккан түтүндөр, жылуулук электр борборунан чыккан түтүндөр, таштандынын өрттөлүшүнөн. Бийиктен көз сала турган болсок, бул жер кадимки эле адырларда көрүнүп турат. Бирок аралай бассаңыз, бул жер жөнөкөй гана таштандуу таштоочу жай. Белгилей кетсек, бул жер 1976 жылы пайда болгон. Бүгүнкү күндө аянты болжол менен 54 гектарды түзөт. Мындайча айтканда, чоң эле бир коңуштун орду десек да жарашчудай. Дегенибиз, таштандынын көлөмү жыл өткөн сайын чоңоюп жаткандыктан бул жактагы кызматкерлер таштандыларды өрттөп жатышат. Анткени менен өрттөлгөн таштандынын иси шамал аркылуу 15-20 чакырымга чейин шаардын үстүнө каптары баарыбызга маалым. Дагы кошумчалай кете турган болсок, шаарыбызда бийик заңгыраган көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Албетте, экономика тарабынан караганда бул жакшы көрсөткүч, бирок экология тарабынан карай турган болсок, маселе көп. Экономика менен экологиянын уйкаштыгынан сырткары да чоң байланышы бар. Бирок күчтүү экономика болуп туруп, талкаланган экологиянын бизге кереги барбы деген суроо пайда болот. Ушул жана башка суроолор бүгүнкү Эл билет ток-шоусунан козголмокчу. Мына ушундай өзүңүздөр көргөн таштанды талааларындагы өчпөгөн түтүн, өксүгөн эл, ачышкан көз айтылып келген сөз бүгүн дагы биздин арабызда болмокчу. Эми урматтуу катышуучулар, ушул биздин шаарыбызды басып турган түтүн тууралуу, кыргызга орусча айтсаң жакшы түшүнөт деген сөз бар, смог тууралуу кандай талкуу кылабыз? Мынакей, азыр таштанды талаасы боюнча бул жерде Адил мырза, тазалык муниципалдык ишканасынын директорунун орун басарысыз. Сиз кандай иш-чаралар бар ушул таштанды талаалары боюнча? Мисалы, биздин билишибизче, жанагы көрсөтүлгөн таштанды талаасы мындан 43 жыл мурун берилиптир. Андан бери кайра дагы 10 гектар жер кошумча кошулуп берилген деген маалыматтар бар. Бул неден улам таштанды талаасы кеңейип кетип баратат? Эгерде минтип кете бере турган болсо, анда биздин төмөнкү жактарыбыз, шаардын төмөнкү жагы таптакыр эле таштанды талаасына айланып калбайбы? Абдан жакшы маселени көтөрүп атасыз. Статистикага кайрылсак, бул болсо Россия Федерациясында жыл сайын
ошо таштанды талылар Москва шаарынын, Питер шаарынын экөөнү кошкондо, чогуу кошкондо жыл сайын ушундай аянтта таштанды талылар пайда болот экен. Ар бир жыл сайын. Анан бул маселе илгертен эле келаткан. Совет доорунда таштанды азыраак чыкчу да. Бирок тилекке каршы азыр мына өзүңөр билесиңер, упаковка, чипсыныкы дагы бүт баарына дагы пакетте кошуп берет, салып берет. Бул таштанды проблемасы азыр көйгөйлүү болуп калды да. Ошол көйгөйлүү болуп калганын көзүбүз көрүп атат. Бирок эмне кылыш керек? Бул жерден бир эле чыгыш бар. Бул маселе чечилбей келген. Бул болсо азыр мына мен бул жумушка келгениме 1 ай эле болду. Бирок бул маселени мен кабыргасы менен койдум. Кайсы маселени коюп атам? Бул болсо таштанды жана мусорный бак деп коебуз. Ошол жерден башташ керек болуп атат да, сорттогондо. Бул болсо Совет доорунда бар экен, негизи эле жанагы күйүп аткан бул газ болот. Метан газы, эмнеге өчпөй, эмнеге күйүп аткан бул газ. Бул газды пищевой отход деп коебуз, жана кадимки эле жалбырак кошулуп, чогуу төгүлүп атат да, ошол бизге газ берип атат. Ошондуктан ошол газдан айрылыш үчүн азыр мына сунушталып атат. Пищевой отходдорду өзүнчө сорттоп, өзүнчө чыгаралы. Анткени пищевой отходдордон кадимкидей эле жер семирткичти чыгарса болот экен, өзүнчө газ чыгарса болот экен. Анан ар бир кайсы бир крестьянский хозяйстволор, фермерский хозяйстволор кадимки эле чочко, ар кандай жаныбарларды ошолорго берсе болот экен да. Демек сиздин бул сунуш катары айтып атат окшойсуз. Таштанды челектерин өзүнчө коюп, анан ошол ыргытылган таштандыларды бөлүп кароо боюнча. Ооба, бул Евровидение. Негизи жанагы жогорудагы айтылган таштанды талаасы боюнча маалыматыңыз барбы? Барып көрдүңүз беле? Сиз ошо орун басар экенсиз. Барып көргөм. Жумушка киргенде эле эң негизги мен ошодон баштагам да. Анткени мына баягы статистика боюнча мен түшүндүм да, ал таштанды талаасы көп болсо бир 2-3 жылга эле жетет экен да. 2-3 жылга. Демек жана сиз айтып аткан башка өлкөлөрдү мисал кылып айтып өтпөдүңүзбү? Ал өлкөлөр эмне кылыптыр? Ошол таштандыга көмүлүп калыптырбы же тазалаптырбы? Алыс барбай эле мына Казакстан өлкөсүн алсак болот. Булар болсо мына жаңы эле баштады. Эмнени баштады? 6 чоң шаарында булга Астана, Алматы, Шымкент, дагы 3 шаар кирет. Булар болсо мусоросжигающий завод койду да. Алар койду, бизчи? Бизде мына 2013 Европейский банк развитиянын алкагында проект башталыптыр. Негизичи башталып, ошонун алкагында мына муниципалдык тазалык муниципалдык ишкана 28 машине, МАЗ жана мусор ташый турган жалпысынан 1000ден ашык контейнер коюлду да. Жана жаңы контейнерлерди көрүп атпайсыңарбы? Ошол проекттин алкагынан келген да. Буга чейин чын айтканда, мындай айтканда баары тең каржы маселесине такалат экен да. Бизде мындай жаңы машине дагы болбоптур, болгондо баягы эски газ, дизель машинелери менен чыкчу экен таштандылар. Азыр мына өзүңөр билгендей, ошол свалка деп коебуз, Бишкекский санитарный полигон. Азыр өзүнчө ишкана болуп бөлүнүп чыккан да. Ал болсо мурун тазалык муниципалдык ишканасынын астында болсо, азыр өзүнчө ишкана да. Бирок ошого карабастан биз азыр сунушталып атат. Бүгүндөн баштап сорттобосок болбойт депчи. Көчөгүнү жогорку ошол сунушуңуздар ишке качан ашат? Ишке ашуу мөөнөтү канча убакыт? Мына кыска жооп берип койсоңуз. көчөгүнү эле жогорку кеңештин отурумунда вице-премьер Равшанбек Сабиров жарыя кылды. Япония мамлекети $70 миллион бөлгөнгө макулдугун бериптир. Ошол таштанды проблемасын чечиш үчүн депчи. Бирок таштанды маселеси баары алып барып эле төгө берсек чечилбейт да. Ошондуктан өзүбүздөн башташ керек экенбиз. Эгерде өзүбүздү үйрөтсөк, ошо таштанды жанагы тамак аштан калган калдыкты өзүнчө бакка салып, анан калган таштандыларды бөлө баштасак эле. Бул жалпы коомго айта турчу, жеткире турчу маалымат. Бул бир эле таштандыдан чыгып аткан маселе эмес болуш керек, түтүн маселеси. Мен айтат элем, бул жерде таштандынын мусорный жана ящиктер үчүн смог болуп аткан жок, ыш болуп аткан жок, чынбы? Ошол Япония бөлүп бере турган 75 миллион дедиңизби, канча? 70 миллионду мусороперерабатывающий завод куруш керек. Идеалдуу формасында. Мен Японияда болгом. Японияда элдин өзүнүн аң сезими таптакыр башкача. Мисалы үчүн ысырапкорчулук боюнча. Тамак ашты жешинче гана алат, ичинче гана ичет.
биздин менталитет ошого жетеби, ошого келеби, ага бир топ убакыт керек да. Бизде проблема бар, полигондо да чоң проблема бар. Ал жакта мусороперерабатывающий жанагындай заводдордун келбегенинин да себеби бар. Ал жакта чоң мафия иштейт. Эмне себеби бар? Жакшы эмес Себеби болсо. себеби оңой эле. Ал жака жөн эле мусор ташып, ошол полигондун ичине кирип чыккандар дагы ставкасы менен кирет. Ал жакта мусордун кадимкидей эле жана баклажкалар, желим бөтөлкөлөр жана башкаларды переработка кылып, мини кичинекей заводдор бар. Бишкектин өзүндө бар. Демек таштанды да Аларды алып барбы? кетип, кайра ошол эле Бишкектеги эркин экономикалык зонасына алып барып, ошол жака даяр продукция катары алып барып тапшырышат. Бул деген аябай чоң проблема. Бул мафиянын, коррупциянын бүткөн Эми жери. ошону ким көзөмөлдөш керек эле? Ким көзөмөлдөш керек? Биздин мамлекетти ким көзөмөлдөйт? Мамлекеттин ичинде дагы Ички иштер органы бар, жана башкалар бар. Алар контролдоосо болот да. Бул деген аябай чоң акчанын булагы бар болгон үчүн бул маселе чечилбейт. Бүгүнкү күнгө чейин ал улана Демек, берет. дагы бир жолу айтабыз, таштандыда дагы жемкорлук бар. Чоң акча ал жакта. Эмнени айтайын дедиңиз? Биздин Кыргызстанда 407 свалка бар да, полигон бул свалкасы. Анын 406-сы эле санкционированный, калганы баары стихийный. Анан кийин өзү айтып кеткендей, чын эле чоң мафия. Ондогон майда жана иштетүүчү компаниялар көлөкөдө иштешет да. Ошолордун баарын чыгарыш керек. Алардын баарын бириктирип, ошолорго бөлүп, кайсыл таштандыларды булар алып чыгып, ошону кайра иштетиши керек экенин, анан буларга деген баягы налогтон баягы бериш керек да, жеңилдик берип, анан кийин буларды бер жака чыгарып көлөкөдөн иштеттириш керек. Ошондо күйүп жаткан таштандылар азаят, менин оюмча. Демек, бул таштандынын таралышы жана ошондой эле иштелиши боюнча дагы биз өзүнчө дагы эфир кылсак болот. Биз азыр шаарыбыздын түтүнү тууралуу сөз кылалы. Баш ушундан башталды негизи. Кошумча ушул эле таштандылардан сырткары дагы ошол боюнча айтып койсок болот. Мисалы, унаалардын саны, алар колдонуп аткан күйүүчү майлар, конуш, жаңы конуштар, Бишкекти тегеректеп толтура конуш бар, 47 конуш бар. Анан ошолордун баардыгында проблема бар да. Мисалы, көмүр жагып атат, көмүрдөн тышкары дагы башка нерселердин баарын жагып атат, анын баары эле ден соолукка зыяндуу болуп атат да, ошондон түтүн көбөйүп атат. Машиненин санын алып көрөлү да. Негизи биздин Бишкектин территориясы өзү 150 000 машинеге эле ылайыкталган да. Аны болсо бизде азыр 500 000ден ашык машина бар. Бул деген салыштырып келсек, азыркы Лондондогу машиненин санынан 3 эсе көп экен. Амстердамдын санынан 2 эсе көп экен. Эми бул деген бизде жанагы мамлекеттик каттоо кызматы барго, ошолордун булагына чыккан да бул маселечи. Анан жанагы 47 конуш деп атабыз, ошол жерде мына кышкысын көмүр көбүрөөк колдонулуп атат да. Анан көмүрдөн ыш көбүрөөк чыгат. Демек, ошону газга өткөрүш керекпи? Ошону газга өткөрүш керек, электр жагын өткөрүш керек. Бирок ага өтөйүн десе эмне болот? Кымбат болот. Кымбатчылык айла жок көмүргө элди түртүп атат да. Анан ошол себептен эми ал мисалы жөнөкөй эле элдер эле эмес, баягы үйүндө колдонуп аткан. Азыр мисалы бизде сауна, баня дегендер да көп. Анан алар болсо көмүр жагалы деп атышат, көмүрдү эле жагып атышат. Бирок ошол эле учурда жанагы бакалашкаларды же болбосо пластиктерди жагып атышат, же болбосо жанагы швейный немелерден чыккан калдыктарды жагып атышат. Анын баары эле өтө эле зыян болуп атат. Анан ошонун баары биригип келип, анан жанагы айтып аткан боз түтүндү алып келип атат. Алып келип атат. Эми азыр бул жерде мына азыр газ боюнча айтылып калбадыбы? Бизде Газпром ишканасынын жетекчисинин орун басары Арзмат мырза отурбайбы? Газ системасы ошол жаңы конуштарга жетип атабы? Канча пайызы газ менен камсыз болуп атат? Жана дагы кандай пландар бар? Азыр айтып кетти, коелу десе кымбат деп. Өлчөмдөрү кандай? Мындай абдан көйгөйлүү маселе. Анткени биз чын эле мына 6 жылдан бери иштеп атабыз. Ушул 6 жылдын ичинде бизге биринчиден мэрия келип суранып, ушу шаардын жанындагы 22 жаңы коңуш бар. Ошолорго мындай тез арада газ киргизиш керек деген бир сураныч бергенден,
ушул убакытта 2 жылдын ичинде биз ушу газификация өткөрүп, азыркы убакытта 38 жаңы коңгушта газ өткөрүлүп берилди. Анын ичинде ошол жерде мисалы 2014 жылы биз 210 миллион куб сатсак, азыркы убакытта 280 миллион куб сатып калдык да. Ал бул эме мындай показатель, эл газга өтүп атат акырын-акырындан. Ошол эле мисалы Көкжар деген жыл массив бар. 2017 жылы ошол жерге 200 миң куб бериле баштаган, 200 миң. Bir жылдан кийин 2 миллион бере баштады. 10 эсе көтөрүлүп кетти. Эл кошулуп атат. Анан эме жанакы баасы боюнча мындай айтып кетсе болот. Газпром келгенге чейин 1 метр погонный 1300-1200 сомдон коюлчу. Ал жерде 3 эле бир мындай монополистический компания иштечү да, Кыргызгаздан башка. Биз келгенден баштап азыркы убакытта бир 15-20 частный компания иштеп атат. Алар эми конкуренция көп болгондуктан ушул бааны 1200, 600, 550 сомго түшүрүштү. Анткени конкуренция пайда болду. Азыр 550 сом. Bir погонный метрдин 550 сом материалдары менен. Андан тышкары мына биз азыркы убакытта азыр ушу смогтагы абдан чоң маселе болуп атпайбы? Анан бирок биздин да өзүбүздүн интересибиз бар. Газды көбөйтүү, сатуу үчүнчү. Ошондуктан биз азыр банктар менен мындай тыкыз иштеп атабыз. Жанакындай атайын жана 5% кредит, 5% рассрочка деген льготный кредит деп чыгарып атабыз. Буюрса эми азыркы убакытта бир банк кошулуп атат. Анан бирок жана өкмөттө дагы мындай маселе көтөрүлүп атып, өкмөттүк жанакы РСК жана Айыл банк деген өкмөттүк банктар ага кошулуп, атайын мындай льготный продукт иштеп чыгып атат да. Демек азыр аракет кылып дагы көбөйткөнгө иш жүрүп атат. Бүт аракеттер ошолго жумшалып атат. Саламатсызбы. Бияк, Саламатсызбы. сиз ой кошоюн деп атышсыз. Мен 2017 жылда пресс-конференцияга чыккам, анын баарын изилдеп чыккам. Гидромедцентрге баргам, Гостехинспекцияга, онкологияга баргам. Биринчи проблема 90% унадан чыгат. Бирок эмне үчүн? Анткени техосмотр өтпөй машиналар. Көп машинанын катализатору жок, урдалган, кээ бирлердики атайын алып барып сатышат. Ошонун баасы 10 миң сомдон өйдө болуп атат. Анан дагы бул жерде эме болуп атат. Техосмотрду отмена кылып, некачественный топливо бизге кирип атат. Контрабанда мененби же башка код менен кирип атабы? Ошол чогуу аякта топливо менен ошо уналардын техосмотр өтпөй, катализатор жок болуп, ушундай акыбалга келдик. 2017 жылда ошону биз айтканбыз. Бирок көп деле Сапар Исаков ошону көтөргөн суроону, бирок ошо менен калып калды да. Азыр биз техосмотр киргизсек, бизге таза топливо кирип баштайт. Андан кийин машиналарга кимдин катализатору жок, техосмотр өтө албай машиналар токтойт, же штраф стоянкага барат. Ошо менен таза биздики эме таза. Демек 90% унаалардан уламдап атасыз, айтсаңыз. Эми 90%га жакын, мисалы үчүн биз өткөндө былтыр чоң бир конференция өткөрүп, ошондо изилдеп чыкканбыз экологтор менен кошо. Ошондо унаалардын зыяны, мисалы үчүн Бишкек шаары боюнча жылына 240 миң тонна ар кайсы зыяндуу заттар, таштандылар биздин атмосферага чыгат экен да. Ошонун 180 миң тоннасы автоунага таандык деп ал жерден тастыктап беришти да. Ошондо 75% автоунаадан зыян келет экен да, биздин атмосферага кесепети ошондон. Ал эми экинчи маселе ошол автоунааларда колдонулган мына мунай заттардын сапатында болуп атат. Биздин Кыргызстанга, мисалы үчүн, биз техрегламент күчүнө кирип, былтыркы жылдын 12 августтан бери Кыргызстанга К4, К5 классындагы, мындайча айтканда элдин баары түшүнө тургандай кылып, Евро 4, Евро 5 сапатындагы жана андан жогорку сапаттагы мунай заттар кириш керек. Биз ошол маселе боюнча өткөндө да пресс-конференция бердик. Бул жерде маселе эмнеде болуп атат? Техрегламент күчүнө кирди, бирок бүгүнкү күндө ал жерде биздин нефти кайра иштетүүчү заводдор үчүн 2 жылдык дагы жылга узартылды да мөөнөтүчү. Аны Минэкономдо бизге тастыктап берди. Анан азыр кайтара эле 2 жылга чейин кирбейби? Жок. Кирбеш керек. Мына закондуу түрдө ал күчүнө кирди. Ал кирбеш керек. Бирок азыркы күндө кээ биздин баягы мындай айтканда пласт мындай сатуучулар же болбосо ар бир кандай ишкерлер ар кайсы амал шылтоолорду таап ошого мындай
теңелип атат да, ал нефти заводдорго узатылганы менен алар болсо жок, ал баардык мунай заттарга узатылды, биз ошон үчүн алып келебиз деп бүгүнкү күндө ошондой менен алек болуп атат да. Биз ошону издеп чыкканда ал жерде дагы бир көйгөй бар. Биздин мисалы үчүн Россиядан көпчүлүк мунай заттар Россия Федерациясынан келет. Ал жерде беспошлинный поставка деген бизде өкмөт аралык биздин неме макулдашуубуз бар да. Ошол жерде жыл сайын бизге келген көлөмдөн ошол жерде көрсөтүлөт да, анан кайсы сапаттагы мунай заттары кириш кереги да көрсөтүлөт да. Көйгөй ошол жерде да болуп атат. Анткени бизде мына ККПН тарабынан өкүлдөр барып жыл сайын кол коюп келет да. Мисалы үчүн биз мурун карап туруп ошол жерде К4, К5 классындагы жакшы сапаттуу мунай заттар кирсин деп Ошо жүрсөк, көрсөтүлгөн сапаттагы мунай заттар келип атабы же келген жокпу? жок, ал жерге ошол документке өзгөртүү киргизип туруп К2 классындагы дагы алып келүүгө уруксат деп туруп жазып атат да. Ошондуктан Россия Федерациясынан бизге ошондой төмөнкү сапаттагы мунай заттар бүгүнкү күндө кирип атат. Ал официал расмий түрдө киргенди бир 30% ошондой болуп кирип атса дагы, андан тышкары мисалы үчүн биздин ички көрөктөбүз 1,5 миллион тоннага чейин жетсе, Россия Федерациясынан биз 1 миллион 100 миң тонна расмий түрдө импорттолуп келет да. Андан тышкары дагы 300-400 миң тоннаны мисалы үчүн биздин бул жердеги жергиликтүү нефти кайрайтуучу заводдор өндүрүш керек эле, бирок бүгүнкү күндө алар канча өндүргөнүн биз билбейбиз. Ал эми ошол калганы болсо баары аткезчилик менен ар кайсы башка бир химикалык заттардын аты жазылып, баягында салык, акциздер төлөнбөй Кыргызстанга бүгүнкү күндө кирип атат. Буну чечиш үчүн биз эки маселе койгонбуз. Кечээ биз экономика министринин орун басары менен жолугуп, ошол жерден бул маселени талкуулап чыкканбыз. Анткени бүгүнкү күндө дагы узартылсын деген кайрылуу жасагандыктан биз барып ошол жерде окуган киши мисалы үчүн эки мындай башкача бир түшүнүп, башка бир мындай талкуулоо болбош үчүн биз так бир редакцияга келтирип, ошону сунуштайлы деп кечээ макулдаштык да. Сунуштадыңыздар, сунуш эмне болот? Азыр сиз жооп берем деп окшойсуз, э? Жок, дагы бир маселени аягына чейин чыгарып койсом, ошол пикиримди резюмелеп чечилет эле да. Бүгүнкү күндө биз ошону баягы сапатын тастыктаган биздин өкмөттүн 639 токтому бар да, жобосу бар. Бирок ошол жерде бир кемчиликтер бар да. Биз анткени иштеп жүрүп ошону тактадык да. Бүгүнкү күндө өзгөртүүлөр же толуктоолорду долбоорун даярлап туруп, бүгүнкү күндө өкмөткө киргизгенбиз да. Ошону кабыл алганы дагы жакшы бир өбөлгө болот да. Ошону демек бул мыйзам чегинде аткарыла турган токтом кирген. Ооба, биз ошол жолдорду бүгүн сунуштап атабыз. саламатсыздарбы? Мен ушул түпкүрүнөн баштасам, бул жакта Айбек мырза айтып кетти, Япон өлкөсүн пример мисал кылып. Мен айтар элем, бизде Кыргызда бул нерсе теги башатында бар болчу. Мисалы мен өзүм Кетмен төбөнүн Арым деген жайлоосунда Тайта Тайненин колунда чоңойгом. Ал жакта биз жаш кезибизден билебиз, журт которгондо, жаңы журтка көчүп келгенде кыргыздар дайыма бир таштандыларды бир жерге чогултуп көмүп, ал жерди мындай тазалап, жаңы журтка конуп барганда да кайра тазалыктан баштап ушундай жакшы бизде менталдык жактан бул нерсе биздин дээрибизде бар да, болгону ошол нерсеге кайтып келишибиз керек. Адил мырзанын айткан кеби боюнча мен айтар элем, кандай элге көрсөтмө берилбесин, ал боюнча система мониторинга жүргүзүлбөсө, ошол боюнча жаза ченемдери берилбесе, мисалы үчүн бул нерсе такыр ишке ашпашы мүмкүн. Ошол эле жерлерде, мисалы үчүн жаңы конуштардын биринде мен өзүм деле турам, толтура баня жагышат, толтура резинкаларды жагышат, эч ким аны көзөмөлдөбөйт. Жалбырактарды эле түтөтүп жатышат, эч ким аны көзөмөлдөбөйт. Анан Газпром боюнча, Газпром өзүнө ыңгайлуу гана жерлерде газ берет. Өзүнө прибыльно болсо, ошол нерседе газ берет. Кээ бир конуштар бар, өздөрү өткөрө албайт. Газпром ал жеке тарттырганга, Газпромго финансылык жактан ыңгайсыз болгондуктанбы, кайсы бир себептерден улам Газпром ал жерге газ дагы бербейт да. Ошон үчүн биз Газпром ошондой мамиле кылабы? Жалпы коомго. Мисалы үчүн текши карайбы, карабайбы? Ошондой жерлери бар. Андай маалымат жок. Эми мындайча айтканда, мен азыр жана биринчиден айтып кетпедим эле. Өзүңүздөргө пайдасы жакшыраак түшүп, абоненттериңиз көбөйө турган жерлерге көбүрөөк көңүл бурасыңарбы же жалпы эле элге текши көңүл бурайын деген оюңуздар барбы? Атайын методика бар. Ал жерде эки фактор бар да. Биринчи технологический фактор деп коет. Анткени биз эми тияк жактагы айылга өтө албайбыз. Ага биринчи бул айылды өткөрүш керек. Мындай ирет менен да. Ошон үчүн кээ бир айылдарга кичине кечирээк жетип калып атат. Кээ бир айылда жаңы коңуштарга батыраак жетип калып атат. Эми канча жылдан бери газификация өтпөгөн жерде ушул мындай короткий сроктун ичинде баарын газификация кылууга мүмкүнчүлүк деле жок. 40 жылдан бери жасалбаган жумушту 5 жылда жасалбайт эч ким.
ошондуктан азыр этап менен бүткүл республиканы деле газга камсыздоо боюнча пландарыбыз бар. Бүткүл республикага чейин борборубуздагы толук жаңы конуштар кайсы жылга чейин бүтөт деген бир мындай план барбы? Эми жаңы коңуштар боюнча биз ушу келе жаткан 3 жылдык программасында ошол биз эле шаардын жанындагы ошол эле Ухим Урас, Вайна Антоновка, ошол азыркы убакытта мындай экологиялык жагынан дагы абдан мындай чоң проблемдүү болгон көйгөйлүү маселе көтөрүлгөн жерлерге делеги газ берилген пландарыбыз бар. Мисалы ошол эле келе жаткан 3 жылдык программасында Бишкек шаарындагы жана Рухим Урас, азыр абдан мындай экологияга жаман болгон Кырман, Вайна Антоновка, Сокулук, Новопокровка, Новопавловка деген айылдарга 3 жылдык программасында киргизилди. Ошо Газпром боюнча айтып коеюн. Мен жанандык ушу активист катары эл кыдырып өзүм инициатива көтөрүп сурайм да элдерден. Как раз сиздин ушул эмеңиз боюнча Сокулук менен Шопоков боюнча маселе бар экен. Мага бир апа өзү видеого тартмен деп ыйлап сүйлөп берди. Шопоковка киргизипсиздер, ошондойбу? Газ турбу. Мирлан мырза, анан бир көчө экен дагы. Биз Бишкек шаарынын смог боюнча сүйлөшүп атпайбызбы? Мен айтып коеюн. Эми темадан алыстабай Шопок, Сокулукту. Бул тарабы Сокулук экен, бул тарабы Шопоковко карайт экен. Бир тарабында газ Кийинкисинен баасы боюнча айтып коеюн дедим эле, газдын баасы. Бул көчөдөгүлөр калып калышыптыр. Ушуну кошо эле киргизип кетсе болбойт беле деп. Газдын баасы мисалычы. Мага бир убакыт бериңиз. Мирлан мырза, мына кече жакында эле сиздер экономика министрлигинин алдына барып, ушул боюнча бир сунуштарыңыздарды айтабыз дедиңиздер эле. Министрлик тараптан канааттандырарлык жооп болдубу? Биз билдик. Кара түтүн 75% автоунаалардан экен. Эми ушунун алкагында биз эми терстип чыгайлы да, биз программанын аягында биз билишибиз керек да, мына кара түтүн эмнеден экен. Анан темадан Сокулукка өтпөй, биз биринчи этап менен билип алдык. Эксперттердин корутуусунун негизинде 75% кара түтүн автоунаалардан экен. Эми автоунаалар боюнча бул жак өзүнүн далилдерин түшүндүрүп берди. Мен ойлойм бул жактан кийин өзү министр экономиканын орун басарына айтылган сөз болду да, ошол жооп берсе андан кийин сүйлөп берсем, уруксат берсеңиздер. Ошого келатабыз. Мына ошол экономика министринин орун басары отурасыз. Кечөөтөн бери бул кечөө эле эмес, былтыр деле ушундай иш-чаралар болуп келген. Жыйынтык барбы? Эми ал иш-чаралар менен Токой агенттиги алектенет. Биз болсо экономика тармагын кармайбыз, бирок өз жагым жана биз коллегаларыбыз айтып кетти. Бул түтүн 75% деп айтып атат, айрым кишилер 90% деп атат, айрым кишилер 50% деп. Эми ар кайсы адис өзүнүн пайыздарын айтып атат, бирок чын айтканда ошону айтып коюш керек. Негизги фактор бул деген ушу машинадан чыккан түтүн. Эми машинадан чыккан түтүндү мына эки эмесин факторун айтып атат Канат мырза. Бул деген күйүүчү ошо майлардын сапаты, же экинчиси бул жанакы унааларыбыздын катализатору жоктугу деп айтылып кетти да. Эми ушуну мындай эки эмеге бөлүштүрүп кетсек, биринчиден сапаты боюнча, эгер унаанын катализатору жок болсо, эң жогорку сапатта май куйсаң дагы айырмасы эчтеке эмес да, бүт баары биздин абагыбызга келет. Ошонун негизинде айтып кетсек, бизде атайын 18 техрегламент ушу ээптин техрегламенти бар. Ал ээптин техрегламенти бул биздин мыйзамыбыз. Бул биздин эл аралык мындай жоболорубуз да. Биз ээпке киргенден баштап биз бул мыйзамдарга баш ийбиз керек. Ошол техрегламентке ылайык 18 техрегламентке биздин бүт унааларыбыз техосмотрдон өтүш керек. Бирок да эле өтпөй жатат. Жалгыз эле ошо жанакы коммерческий автотранспорт деп коет, алар өтөт. Бирок алар дагы эми өзүңүз билесиңер, бизде техосмотр кандай өтөт, аткерчилик бар, тигинде бар, эч ким көзөмөлдөбөйт. Атайын госоргандар бар да буну көзөмөлдөгөн. Элдар мырза, мына сиздин өзүңүз айтып калбадыңызбы? Демек, сиздердин карамагыңыздарда жооп бере турган күйүүчү майлардын сапаты боюнча жооп бере аласыздарбы? Жооп бере аласыздар. Азыр сиз айттыңыз, катализаторлору жок болсо, жогорку сапаттагы күйүүчү майды алып келсең деле ошол түтүнгө айланат деп атасыз. Демек, катализатору жок деп эле күйүүчү майдын сапатын көтөрбөй коюш керекпи? Жок, анда эмес. Күйүүчү майдын сапатын көтөрүш керек албетте. Бирок
эгер унаанын катализатору жок болсо бул биздин смогубуз эч жакка мындай жоголуп кетпейт. Туура, ал боюнча дагы өзүнчө тараптар жооп берет. Эң негизги күйүүчү ошол да. майдын сапаты тууралуу жооп берсеңиз. Бизде тех регламент бар. Мына кайра анда кайталап кетейин. 21-чи тех регламент бар, 20-чы тех регламент бар. Ошо биздин күйүүчү майларыбыздын сапаты боюнча бир эмелерди, жоболорду коюлганда 19 жылдан бери, 12 августтан бери бизге ушул К2, К3 сапатындагы күйүүчү майларды киргизүү тыюу салынган. Бул деген мындай так жазылган жобо да, бизге тыюу салынат. Бирок бул күйүүчү майлар К2, К3 менен ар кайсы мындай жолдор менен Канат мырза да айтып кетти. Аткерчилик менен, контрабанда жол менен, ар кандай бир мындай недобросовестно деп айтып коебуз го. Недобросовестно ушу биздин нефтетрейдер ошондой колдонуп киргизип алышат да. Кимдер киргизип алганы тууралуу маалыматыңыздар болобу? Эми ал жагынан атайын органдар бар да. Биз Минэконом ал боюнча иш алып бара албайт да. Бирок сиздер кайрылуу иретинде, мисалы ошол К2, К3 боюнча токтогондугу тууралуу, анан могу жактан аткезчилик менен, контрабанда менен келип атат деген маалыматтарды ошол органдарга кайрылып берип көргөнсүздөрбү? Ооба, биз деген Россия тарабына дагы кат жолдогонбуз. ЕЭК деген бизде Евразиялык экономикалык комиссия бар, ал жакка да мен кат жолдогом, өзүм кол коюп, эмне үчүн бизге К2, К3 деген ошол күйүүчү майлар келип жатат. Эмне келсе болобу депчи. Анткени көп нерсе ушуну жаралган да. 19 жылда биз жанагы сертификациялоо боюнча мөөнөтүн узартканбыз да 2 жылга. Не дейт анан, болот дейби? Алар деген так жазып берди, болбойт. Тех регламент бул деген 5 өлкөгө тең таанымал болуш керек, баары баш ийиш керек. Бизге киргизүү тыюу салынган. Өткөндө парламенттин алкагында бир депутат суроо берди да. Мамлекет канткенде өнүгөт деп. Ошол суроого Тилек Токтогазиевич жакшы жооп бере албай койду. Мен айтар элем, ошол депутаткачы контрабанда жолу токтогондо мамлекет көмүскө экономика чыкканда бюджетке түшкөндө өнүгөт. Эми азыр коррупцияга дагы башка кирип баратабыз. Эми экинчи этапка жетип калдык. Мына эл билет деген программаңыздын аты жагып турат мага. Бул нерсени көпчүлүк эл билбейт экен. Мына мен өзүм ушул нерсенин аркасынан түшүп кече ушул Элдар мырзанын эшигинин астында акциябызды өткөрдүк элек. Мына сиз жана берген суроого эми жооп бергенге убакыт келди. Саат 5те бул жигит кабыл алды, түшүндүрүп берди. Эми бул жак карательный органга кирбейт. Экономика министрлиги бул экономика боюнча багыттарды бериши мүмкүн. Карательный орган жана аткезчиликти бизде тиешелүү кызматтар текшерет. Эми ушул эл билет деген программанын негизинде бул нерсени билип алганыбыз жакшы болду. Биз биринчи этапта билдик 75% көпчүлүк ушу түтүндөн экенин билдик. Ал автоунаанын түтүнү. Ал автоунаанын түтүнү сапатсыз күйүүчү майдан экенин биз түшүндүк. Мына байкебиз толугу менен түшүндүрүп берди. Мына ар бир кагаз жөн эле келбейт, бул аркасынан целый изилдөөлөр менен келет. Ушул боюнча мен министр орун басары мырзабыз көп нерсени ачыктай албайт, себеби бунун кызматтык этикасы бар. Биз эркин кандай десем, жарандык активист катары мурдагы кесибим укук органда иштегенмин. Ошонун негизинде акырын териштирип баштадык элек. Бул жерде 5 нефть компания буларга кайрылыптыр. Биз дейт, өзүбүздүн заводторубуз бар го, жанагы 7-8 заводдор айтылат, бирок азыр 3 эле иштеп атат. Ушуларды колдоо максатта мына жигиттин оозунан чыкты. К2 деген бул биздин тил менен айтканда сапаты начар, невозможно аны уже жытаганга болбойт деген сөз. Биз евро 5, евро 4де биз ито ЯЭКте биз араң макул ушун евро 4-ни колдоно бергиле деп атат. Ошондон баштап биз аркага кетип атабыз. Булар айтып атат, ошо байкуштарды колдобосок, булар жабылып калат. Булар бир сөз жаттап алыптыр. Ал жерде миңдеген адамдар иштейт, ошол адамдар көчөдө калат деген сөздү могу бетке коюп алыптыр. Көрсө, ошол фирмалар буларга жазып атат. Булар эми айла жок да, булар деген письмону кабыл алыш керек. Бул жакпай атат деп айтып атат. Бизге ушуларды колдоо максатта Россия Федерациясынан 1 миллион 200 миң жакын бензин келип атат. Туурабы? Күлүүчү май келип атат. Объем 1 миллион 100 миң. Ошол жактагы К2, К3. Ошолорду экономика министри колдоп атабы? Жок, буларды аргасы кылып атат да. Буларды эми экономика өнүксүн деп атпайбы? Булар айтат, жанагы байкуш компанияларыбызды колдош максатта биз Россиядан уже Россиянын колдоого уруксат эмес, туурабы аларга К2 мына жигит өзү далилдеп берип атат. Ошол Россия колдомогон
сапатсыз начар бензиндерди биз алып келип сата берели деп суранып атат булар. Булар эми айла кеткенден макул деп бул нерсени экономика министри Новиковго берип атат. Жакында Новиков 23-ндө Москва шаарына барат деген бул маалымат келип атат. Ошол бир пункт кол койдура турган бир ушул. Эми бул эмне берет? Бул 3-чү этапка жетип калдык. Эгерде булардын сунушу менен ошо Новиков мүмкүн бунчалык эксперт эмес да алчы. Булар сунуштап атат. Буларга тиги фирмалар сунуштап атат. Бизге жардам берүү максатта деп. Түшүнүктүү. Кол койдуруп келип ала турган болсо, байкеси эмне болот? Бул байкем азыр менин сөзүмдү далилдеп берет. Бир окошко ачылат. Сапатсыз бензинге чоң окошко ачылат да. Мыйзамдуу. Бунун биринчи угрозасы эмнеде? Мына Газпром фирмасы маңдайымда отурат. Буларга окшогон сапаттуу бензин алып келген фирмалар бар. Бизде турабы байке? Ошолор алып келип 30 сомдон сатып атса бензинди примерно. Ошол эле фирмалар ошо бензинди 20 сомдон же 15 сомдон алат дагы ушулар менен бирдей сатат. Анан сапаттуу бензин алып келген фирмаларыбыз айней баштайт. Биз ушунча акча кетирип, кичине кошуп сатып алсак тигиле жарым акчасын алып келип алып, биз менен тең сатып атат деп туруп. Түшүнүктүү. Эми мырза, бул жерде мындай эле болуп атат да. Азыр жанагы чоң окошко ачылып кете турган болсо, сапаттуулар артка чегинет дагы, сапатсыздар жайлап тура калгым келип атат да. Бул нерсе бар, Мирлан мырза. Макул, экономика боюнча, экономика өссүн деп ошону кылып атабыз деп атат. Айла кеткенде. Бирок экономиканы эле ойлош керек, экологияны да ойлош керек. Уруксатпы, кичине мен тактап кетейин, биякта кичине туура эмес маалымат берилип атат да. Жана биз демилгелеген нерсе бул деген силер айтып атпайсыңарбы? Россиядан ушу К2, К3кө алып келгенге уруксат берилет депчи. Мен бул туура эмес маалымат. Сиз жана берилбейт деген токтом бар. Ооба, мен айтып атпаймынбы? Бизде тех регламент 19-жылдан бери, 12 августтан бери тыюу салынган болду. Биз анда 19-жылы августта 2 жылга мөөнөтүн узартканбыз. Ошо узарткандан кийин сертификациялоо боюнча андан кийин мен кат жазгам ээкке. Мына биз узарттык. Эми ушу узартсак Россиядан К2, К3 келе алабы бизге дегенде бизден ээк так жооп келди. Бул деген биздин наднациональный орган. Жок, тех регламент иштейт, силерге Россиядан Кыргызстанга К2, К3 алып барса тыюу салынат деп. Бул уже ал жак болбойт. Өкмөт башчыга эмне сунуш бердиңиз? Азыр биз эмне деген биздин жанакы демилгебиз, Кыргызстандын демилгеси эмне боюнча? Бул деген биздин 10 заводубуз бар. Анын ичинен эми эң чоң бул Кыргызнефтегаз, түштүк тармакта, анан биякта Жунда иштеп аткан. Өзүңөр билесиңер. Үчөлө жакшы иштеп атат. Эми экөө деп коелу, негизгиси ошо экөө иштеп атат. Ошолор өздүн өндүргөн продукциясын жанакы биздин стандарт менен, Кыргызстандын стандарты менен чыгарсын. Ошол боюнча сертификациялоо биздин ушу мыйзамыбыз менен сертификациялоо болсун деген. Эми айтып келейин мындай. Бизде алар канча өндүрүшөт? Мына өзүңөр жана айтып кетсек, 1,5 миллион тонна керек да Кыргызстанга. Алардын азыр 1 минут мен, азыр 1 минут азыр. 1 минут. Же сүйлөшөлү, же мен унчукпай отурайын да. 1,5 миллион тонна деп айтып атасыңар өзүңөр. Алар эми 2 завод 100 000 тонна мына чыгарып атат. Анын 20% экспортко кетет. Эми мындай карап көрөлү. Кыргызнефтегаз түштүктөн Бишкекке келген бензинди бирөөңөр көрдүңөр беле? Ким көрдү эле? Эч ким көргөн жок. Эми мына айткан, Жунданын КПК деген дочерний компаниясы бар. Ошо Жундадан чыгарган бензин сатат. Бишкектен ошонун заправкасын ким көрдү эле? Ким ошо КПКдан бензин куйду эле? Мындай да, эгер эртең биз ошо 5 заводду жаап салалы, смог кетсе, мен анда ошо жумуштан кеткенге даярмын да. Эми мындай мен силерге айтып коеюн мына. Ал деген ошо заводдордо канча миңдеген киши иштейт. Кыргызнефтегаз ал градообразующий. Ал миллиардтан көп ашык бизге салык түшөт. Азыркы убакта пандемиядан билесиңер биздин бюджеттин амалын, экономиканын амалын бар. Салык түшүп аткандардыкы сапаты кандай? Ошону айтыңызчы. Сапаты кандай? Сапаты алар К2, К3. Мына бизде К2. Эми айтып коеюн мындай да, бизде деген өзүбүздүн өндүрүшүбүз колдошубуз керекпи? Айтып атпайсызбы? К2, К3 жок, келбейт деген нерсе бар деп атасыз. Алар кайда? Россиядан келет, бирок алар өздөрү өндүрүшөт. Бизде Кыргызстанда өздөрү өндүрүшүп атат. Бизде нефть бар да, нефть чыгарат, Кыргызнефтегаз нефтин сатат. Ошо нефтти кайра иштетет, мазутту кайра иштетип, бензин чыгарышат да. Демек бул экономикага салым кошуп атат. Ооба. Экология эмне болуп атат? Экология эмне болуп атат?
уруксатпы? Айтсаңыз. Мен ушул Аз убакыт калды. Мына сиз жаратылышты жашылдандыруу боюнча. жолукканыма аябай сүйүнүп атам. Мен ушу сизге бир 2-3 суроом бар эле, ошону айтып калайын. Сиз айттыңыз, жана техрегламент деген бизге кирди, күчүнө кирди 19-жылы 12-январь деме августта деп. Биз үчүн мыйзам дедиңиз. Ошондо дагы жанагы өндүрүү болбойт. К2, К3 дегендер качан кирет бизге мыйзамга? Ал деле ошо техрегламенттин ичинде да. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, жана эки заводду бетиңизге каптап алып, элдин баарын кырган турасыңарбы? Бул Жок, он заводду өзү айтып атат да, бирок эки эле завод иштейт деп атпайбы? Жанагы тиги эң узун срок деген биз мөөнөт деген ушу биздин Кыргызстанга эле берилген. Уже 4 жыл болду. Качан ошол заводдор модернизацияны өтөт? Калп эле деген иштеп акчасы тиги майын сатып эле модернизация менен алар не деген түшүнөт да кирген жок. Алар не собираются это делать? Сурооңузга мен жооп берейинчи. Кыска суроо жооп бериңиз. Кыска суроо. Мына биринчи Микрофон берип койсоңуздарбы? Биринчи сурооңорго жооп берейин. Алар деген жанагы техрегламент айтып атпайбызбы? Техрегламент негизи өндүргөнгө уруксат берет. Бирок сатканга уруксат бербейт ээптин алкагында. Бирок жанакы биз мөөнөтүн узартып атпайбызбы сертификациялоо боюнча. Ошо биздин сертификат менен алар өзүнүн продукциясын сата алат, бирок Кыргызстандын ичинде, Россияга сата албайт. Же экспорттосо болот. Эми сиз Жок, сиздер ошону сертификат берип атасыздар да, туурабы? Эми сертификацияны атайын частный компаниялар беришет да. Бирок бизде эң маанилүү нерсе булар деген сапатсыз бензин көбүнчөсүнө 400 000 айтып атпайбы Газпром. Биз көп болсо 500 000 тоннасын алып киребиз. Бизден 1 миллион тонна кирет. Калганы сапатсыз кирет. Эми ал деген жундап кирбейт да аны. Аны Кыргызнефтегаз алып кирбейт. Анын айтып атпаймынбы, анын көлөмү рынокто 10%дан аз. Же контрабанданы жабыш керек. 10%дын көбүнчөсү Кыргызнефтегаз алып келет. Силер ошо Бишкекке алып келген бензиндин көрдүңөр беле? Күйүүчү майдан тышкары дагы көп нерселер бар. Мисалы ушу газдын аягына чыгып коюш керек да. Мисалы баасы, тарифтери башка өлкөлөрдө, мисалы ошол эле Россия, Казакстан, Армения, немелерде, мисалы Тажикстанда 3 сом, 4 сом эле турат. А бизде газды айтып атам, газды бүтүрүп коюлду атам да. А бизде 16 сом 50 тыйын турат. Буга чейин мисалы октябрга чейин 14 сом 50 тыйын болчу. Эмне айырмасы бар? Кыска айтыңыз. Азыр бул жактан сурайбыз да, ошол суроону бергим келип атат да. Эмне үчүн биз жарайт, түшүнүктүү. ошону азыркы Газдын баасы боюнча да айтылып кетти. Андан тышкары аягына чыгып коюн, жанагы эмне кылыш керек деп атабыз да. Мен кечке эле проблеманы айта бербей, кандай чечиш керек деген маселе болуп атат да. Мисалы шаарда азыр троллейбустун санын көбөйтүш керек, мисалычы. Газ менен жүргөн автобустарды алып келиш керек. Анан жанагы неме менен, дизель менен колдонуп аткан маршруткаларды шаардын борборуна келтирбеш керек. Шаардын борборунан алыстатып, чети менен жүргөндөй кылыш керек. Ошондой чараларды колдош керек. Туура. Бул сунуш да. Эмне кылыш керек деген? Негизги азыр смог болуп атпайбы бүгүнкү тема түтүн. Ооба, смог. Муну аксакал туурасында айтып кетти, туура жагы бар. Бирок азыр мындай эң эле оңой жолдору, эң эле оңой да. Муну велосипедти кайрадан ойлоп таап кереги жок. 2-3 эле аны жана бийлик башчылардын эрки керек болду. Мундан светтин баасын арзандатыш керек, газдын баасын арзандатыш керек. Болду, коррупцияны жоюш керек. Жана сиз айтып атпайсыз, коррупция башка. Жок, ушул жерде коррупция деген. Себеби дегенде айлык арыктардын мен бир эле мисал келтирип берейин, жүздөгөндөн. Мурдакы энергетика министри Шадиевдин бир үйүндө бир трансформатор турат. Азыр бир трансформатор бир көчө коюлат да. Анан мисал үчүн бизде VIP шаарчалар бар. Аякта колдондорлор жашайт, байлар жашайт. Аякка кирсең түтүн жок да. Алар анткени акчасы жетет, газ колдонот, свет колдонот. А эмнеге ошонун тарифин карапайым элге жеткиликтүү кылыш керек. Болгону ошол болду. Кайрадан эң чоң проблема буну. Анан башында таштанды деп кеттиңер. Таштанды менен машина бизде жайгышы. А эмнеге смог кышында эле? Бул эң негизги маселе көмүрдөн жагылып атат да. Бул схема таштанды. Адил мырза, сиз өзүңүз активист болуп жүрүп келдиңиз. Активист болуп жүрүп келдиңиз. Эми азыр айтып атасыз. Мафия бар депчи. Таштандыда полигондо мафия бар деп атасыз. Ошо мафияны ачыкка чыгарбайсызбы? Мафияны ачыкка чыгарыңыз да. Сиз жок, тияк макул болду. Бияк айтты, тияк макул болду. Мен жооп берип кетейин. Аябай жакшы маселени көтөрүп кеттиңер. Азыр жооп бересиз. Мындай кылалы. Проблеманы чечиш үчүн, проблема чечиш үчүн эмне кылыш керек? Полигон жайында деле өрттөнөт, кышында деле өрттөнөт. Активист катары буга чейин билет. Аябай туура көтөрүлдү. Биздин ТЭЦте бир жылда 1 миллион 100 000 тонна көмүр жагылат экен да. Ошолордун 70%
760 миң тонна кара кеченин көмүрү болуп атат да. Ошондуктан менде суроо болот. Жок, мафияны токтото аласызбы, албайсызбы деп атат полигон боюнча. Эме айта кетсеңиз, эмне мафия аякта? Мафия бар, сиз бар дедиңиз. Ал жерде мына мен силерге айтып атам, ачык элечи. Ал Текст боюнча мен мусор сорсаңыз таштанды, айтып сорттолуп, мына сорттолду атпайбы? Ал келген да. Эң биринчи бомуштор сотто. Жок, ал билет, анын баарын Анан кийин токтотууга мүмкүнчүлүгүңүз, эркиңиз жетеби? Жок, эмне мафия экен? Ал болгону эле мен айтып атам. Жанагы эле мусорный бактан сорттой баштайлы. Демек сиз ал боюнча маалымат Ооба, жок. переработканы баштаса токтойт. Азыр мына темадан алыстабайлы, териштирип баратпайбызбы? 4-чү этапка келдик. 1 мүнөт. Экологияны жакшы кылыш үчүн плюс ошол менен коррупция жоюлат да, мындай кылыш керек. Техосмотр кирсе, азыр мына контрабанда мененби К1 керек болсо, К0 кирсе деле сиз түшүнбөй каласыз кандай бензин куюп атасыңар. Техосмотр киргенде катализатор коюлат, автоматически аба тазаланат, жаман топливо кирбей калат. Анткени дымометр менен тиги глушительге салганда, если уровень чоң чыкса, по-любому бул машина техосмотрдон өтпөйт. Ошон үчүн техосмотр кирсе эле бүттү, абада таза болот. Бүт. Анан кийин ТЭЦке өтөсүңөрбү, мусорный перерабатывающий завод деле жакшы ошого проект менен Муну дагы деле айтканбыз. Эми дагы бир нерсе бар да. Кеп төркүнүнөн бузулбасын. Эң негизги нерсе бул биздин адамдардын тирүү басып жүргөн сиз менен биздин ден соолугубуз. Ден соолук, онкологиялык оорулар пайда болот деп атабыз. Онкологиялык оорулардын өсүшү барбы? Урматтуу мынакей бүгүнкү жок катышуучулар, мен айтат элем, эртеден бери ушул смог деп атабыз, кара түтүн деп атабыз. Мына адамдын ден соолугун, өзүбүздүн ден соолукту биз биринчи орунга коюшубуз керек да. Себеп дегенде ушул канчалык деңгээлде адамдын ден соолугуна зыяны келип атканы ачык айкын бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлиги тарабынан далилделип, бардыгы тең ачык айкын 10 эсеге, 15 эсеге көтөрүлүп атат. Көтөрүлүп атат. Болду, ушул эле. Эми онкозаболевание, жүрөк оорусу, аллергия, онкологиялык оорулар өсүп атат. Өсүп атышат. Демек бул мына жүрөк оорулар тарабынан көйгөйлүү нерсе. Эми биз экинчи этап келиңиз. 2 мүнөт убактыбыз калды. Мен соц тармактардан келдим эле, ошол жактан талкуудан 400 миллионго тестти реконструкция кылып эмне фильтр койгон жокпуз. Ошол суроого келип атат. Элдерден экинчисинде дүйнөдө газдын баасы бензин менен балар түшкөн, эмне үчүн Газпром бизде чүрбөйт, көтөргөндө көтөрөт. Эмнеге доллар менен баалап койгон ушуну, ошол дагы бизге элдерге таң калыштуу болуп атат да. Дүйнө жүзүндө түшсө, анан элдер көмүр колдонбой, бизде туңгучта 4000 күн газга өткөн, бирок элдин баары көмүр колдонот. Эмнеге дегенде көмүрдөн газдын баасы 4 эсе кымбат. Элдин баары эле ошого карап атат. Анан электричествону качан камарата бир кошобуз? Ушу кимге суроо? Эмнеден 700 жанарек Мынакей, жооп бере турган. Жана 700 лимитти албасак, 700 элдер ошодон жылтылбай, ошол эле 4 эмени чечип койсок, смог кетет. Сурооңуз түшүнүктүү. Жооп бериңизчи. Мен жооп берейин. ТЭЦ боюнча мындай да маалымат. Биз эми продукциябыз электричество, анан жылуулук, туурабы? Көмүр жагабыз, ооба мен каршы эмес, биз дагы как самый главный загрязнитель деп коесуңарбы, башында сюжетте көрсөттү го. Жайын айырмасы болот. Жок, ошонсо дагы биз эми главный загрязнитель болуп атабыз. Биякта айтышты 75% калды. унаалар депчи. ТЭЦ 10% эметет. Фильтрлар коюлган. Модернизация чыккан түтүн 10 эле пайыз. 14%. Бакесе. 85%. Азыр Эрлан мырза, азыр жанагы договорду кол койгонго жаңы трубанан эски труба турбайбы? Эски трубага жаңы фильтр. ТЭЦте мен жооп берип коеюнчу мына как специалист катары. катары. Жаңыда дагы, эскиде дагы. Менде маалымат Специалист катары жооп берип койсоңуз кыска. Бул эми мындай да, азыр ТЭЦте от казандарчы, мына көмүргө азыр Кавакский угольный бассейн деп коет, жана кара кеченин көмүрүнө расчет болуп от казандар коюлган 2 жыл мурунчу. Андан кийин ошол жана сиз айткан токот эрежеден айтып коеюн, ТЭЦке 1 миллион 110 миң тонна көмүр керектелет быйыл. Ошол көмүрдү 700 миң тоннасы ошо Кавак бассейнинен келет. 350сү казактыкы, 60 миңи эмеден келет. Көмүрдүн сапатында дагы мандем барбы ошондо? Кара кечен жооп берип койсоң. Көмүрдүн сапаты боюнча мындай. Калориясы канча? Рахмат. Калориясы 3600дөн 6000 Эфир жыйынтыкталып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бизди көрүп аткандар, демек биздин төбөбүздү айланып турган көк түтүндүн себептерин өзүңүздөр жакшы түшүндүңүздөр. Машиналардан чыгып аткан түтүн бул 70%дан ашыгы. Ал эми тесттен чыккан түтүн 10%дан ашыгы. Бирок ошонун баары күйүүчү майдын сапаты жана ошондой эле көмүрлөрдүн сапатынан келип чыккан нерсе экен.
Демек биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө дагы кененирээк талкуулаганга кийинки эфирлерден көрүшөбүз деген сөздү айтып жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.